Ардактуу телекөрүүчүлөр, ишилгери программабызды улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Кыргыз патент автордук эмгек акыны чогултуу жана төлөө процессин автоматташтырган атайын программалык гиперграф тутумун ишке киргизди. Система авторлор үчүн эле эмес, мекеменин кызматкерлерине да бир топ ыңгайлуу. Эми композитор, акын, обончу, драматург жана аткаруучулар электрондук тутум аркылуу бөлүнгөн сый акынын суммасын ачык айкын биле алышат. Алдыда ишилгери программасында дал ушул ишке кирген тутум тууралуу маек курабыз. Студияда интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Гүлбара Кудайбердиева жана интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын автордук укук башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Чолпон Акматова. Кутман күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Ушул жаңы ишке кирген гиперграф тутуму жөнүндө маалымат берсеңиз. Гиперграф тутум боюнча 2017 жылдан баштап бери Кыргыз патент укук ээлери коомдордун Евразиялык конфедерациясы менен келишим түзүлгөн. Ошо Якоб деп коебуз, орусчада айткандай. Ошо Якобтун катышуусу менен ошол гиперграф программасы Кыргыз патентке ишке ашырылды. Азыркы бүгүнкү күндө 20-жылы Кыргыз патент өзүнүн ишине гиперграф программаны киргизген. Гиперграф система бул эмне деген? Бул IP объектлерин жана укуктарын жөнүндө маалыматты иштеп чыгуу, автордун сый акыны чогултуу жана бөлүштөрүү, автордук укук ээлери менен өз ара аракеттин жана каталогдорун башкаруу. Мындай айтканда, үйүндө эле отуруп, азыркы учурда бизге келбей Кыргыз патентке ошондой эле үйүнөн жанагы ЛКП деген биз системаны ачып бердик. Өзүнүн личный кабинетине кирип, ошондой эле каталогдорун, канча акча түштү, кайсы телерадио компаниядан же радио компаниядан канча акча түшүп, ай сайын көрө алат. Ошондуктан ошол система азыркы учурда ошондой цифровизация болуп атат. Ошол аркылуу баягы бир айтканда 21-кылымга мындай шайкеш келет. Ошондуктан ошондой системаны Кыргыз патент ишке ашырды. Ошол системага биз баягы телерадио компаниялар мурда кол менен бизге отчетторду жазып берсе, ай сайын тапшырып, азыркы учурда ошондой бир мониторинговый компания бар бизде. Ошол мониторинговый компания биздин бүт телерадио компания аркылуу отчетторду ай сайын бизге электрондун форматында түзүп беришет. Ошол отчетторду биз баягы гиперграф системасына киргизип, баягы өз уже баягы кишинин колу менен өзү санап чыкпайт да, уже баягы бүт автоматташтыруу системасы менен киргизип, жана сыякыларды биз чогулткан, биздин балдар, инспектор барлар сыякыларды чогултуп, уже автоматташтыруу системасы менен бөлүштүрүп чыгат. Ошондуктан баягы ар бир автор болобу, композитор болобу, аткаруучу болобу, баягы кирип, өзүн карап, канча каталогдо канча ыры бар, канча начисление болду, кайсы телерадио компанияда канча жолу ушундай бир ырдалды, же башка ыры, бүт ошондой маалыматтарды көрө алат. Жанагы гиперграф система биз баягы сыякыларды бир айда бир чогултуп, анан ошол программага күн сайын киргизип турабыз. Кайсы объекттин, кайсы бизге соода борбору болобу, кайсы телерадио компания болобу, ошолордун акчаларын мындай айтканда киргизип, баягы бүт отчет боюнча киргизип, анан ошол система аркылуу ар бир этап менен ошол жана отчеттого келип калабыз да. Телерадио компаниялар отчет берген сайын биз баягы уже акчаларын ай сайын бөлүштүрүп даярдап коебуз да. Ушундай маалыматтарды ошо личный кабинетинен көрө алышат. Биз ойлоп атабыз, ошо баягы ошо гиперграф программасы аябай мындай ыңгайлуу болду. Азыркы күндө мындай онлайн түрүндө мындай айткандай көрө алат да бүт нерсени. Эми азыркы тапта канча катталуучу катталды ушул гиперграф тутумуна? Туура айтасыңар. Бул заманбап талап деп атпайбызбы биз? Ошол заман талабына жараша биз деле 2020-жылы ошол өйдөдө менин кесиптешим айтып кеткен компаниялар менен чогуу иштешип, биздин адистерибизге үйрөнүштү. Булар бул тармакта, санариптештүү тармагында деле адис эмес, булар жөнөкөй эле катардагы адистер. Ошол программалоо деген эмне, муну кантип камсыздаш керек, муну кантип үйрөнүш керек деген процесстерден өтүп, этаптардан өттүк. Биз эми 20-жылдын январь айынан баштап муну тестирлөө жанагы убактылуу өзүбүз караштырып көрдүк. Бул кандай иштеп атат, туура иштеп атабы. Биз
маалыматтарды киргизсек, бул деген кантип көрсөтүлөт, туура көрсөтүлөбү же кандай ыңгайлуу жактарын да карадык. Ал эми мына февраль айынын башынан ошол жалпыга маалымат каражаттарына ушундай маалыматыбызды бердик. Гиперграф системасына келгиле, бизге кошулгыла, катталгыла деп. Эми ушул 2 жуманын ичинде 100гө жакын киши бизге келип катталды. Булар авторлор, композиторлор, ырчылар, ар кимиси соц тармактардан болобу, радиодон болобу угуп, ушул жаңылыктарды угуп бизге келип атат. Бул жерде учурдан пайдаланып биз авторлорго, ошол ырчыларга, композиторлорго баарына кайрылып кетебиз. Бизге Кыргыз патентке келип, биз менен келишим түзө элек авторлор көп. Бүгүнкү күндө бизде 2000ге жакын эле авторлор келип Кыргыз патент менен келишим түзүп кеткен. Бул деген эмнени билдирет? Маалыматтын жетпегенди деле ушул жерден байкаса болот да. Анткени бизде таланттуу жаш авторлор аябай көп. 30 жашка чыга элек жанагындай аябай жаңы чыгармалары көп, авторлор көп да бүгүнкү күндөчү. Бирок алар кандайдыр бир себептерден улам бизге келбей, биз менен келишим түзө элек. Мурунтан бери биз менен иштешип келген авторлор болобу, ырчылар болобу, башкалар болобу, булар биз менен көп жылдан бери иштешип келип, жанагындай өзүнүн укуктарын билет да. Анан ушул авторлор, сиз жаш автор болсоңуз, сиз композитор болсоңуз, сиз аткаруучу болсоңуз, Кыргыз патентке келиңиз, бизге кайрылыңыз, бизге паспортуңузду алып келип, көчүрмөсүн калтырып кетесиз. Биз сиздерге көргөзүп беребиз, келишимди кантип түзөт, гиперграф системасына кантип катталат. Гиперграф системасына катталыш үчүн авторизация өтүш керек. Ал авторизацияны өтүш үчүн бизге электрондук дарегиңизди калтырасыз. Ушул эле болгону өзүңүзгө да ыңгайлуу болот. Мындан кийин иштешкенге биз менен, андан кийин өзүңүздүн ушул укуктарыңызды коргоонго деле мындай ыңгайлуу шарттар түзүлдү десек болот. Жакшы мүмкүнчүлүк, Аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат бүгүнкү күндө. Эми сыйакы кандай аныкталат? Жалпыга маалымдоо каражаттары менен чогуу биргеликте иш алып барасыздарбы же ортоңуздарда келишимдер барбы? Туура айтасыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз көптөгөн бизде Кыргызстандагы болгон телерадио компаниялар менен көптөн бери иштешип келатабыз. Жаңы ачылган телерадио компания болобу, алар менен жаңы келишимдер түзөбүз. Анын негизинде жогоруда менин кесиптешим айтып кетти, баягы ай сайын булар бизге отчет берет. Отчеттор 2-3 жыл мурда отчеттор кол түрүндө чогултулуп келген. Бир киши отуруп алып, эртеден кечке музыканал болобу же башка болобу, баягы ырчылар кайсы ырды, кайсы автордун ырын канча жолу аткарды деп кол түрүндө бизге отчет түзүп келген да. Ал эми 2-3 жыл мурда автоматташтырылган жанагындай мониторинговый компания деп кеттик. Ошол компанияларды киргизип, бүгүнкү күндө мына уже мисал үчүн айтып кетсем, КТРК ошол мониторинговый система менен иштеп атат. Бул тутум буларга деле ыңгайлуу экен, бизге деле ыңгайлуу экен. Анткени деген жанагындай күндөр түндөр отуруп алып, бир же эки киши туура аныктап бере албайт экен. Бир жерде мүчүлүштүк болуп калат экен. Бир жерде эсептөөлөр болуп калат, Албетте, бул деген баягы адам деген адамдык фактор бул жерде кийлигишип атат, Ошон үчүн автоматташтырылган ушундай тутумдар болсо, ушундай эффективдүүлүү болот экен да. Бизге да ишибизди жеңилдетет экен, авторлорго дагы чоң пайда болот экен. Анан бизге отчет берген телерадио компанияга да аябай ыңгайлуу болот. Мындай түшүнбөстүктөр дагы азаят бир топ, Азаят, албетте. Бул жерде ачык болот, айкындык болот, бул жерде тактык болот. Эң эле негизгиси ушул биздин авторлорго келип түшкөн баягы акчалай каражаты туурараак эсептелет деп айтсак болот да. Анан буга чейин бул система туура эмес иштеп келген деген эле туура эмес. Анткени деген мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланып, буга чейин жакшы шарттарда иштеп келгенбиз. Мисалга айтсам, биз буга чейин 2019 жылы 10 миллиондой сомдуу акча автордук вознаграждение деп коебуз, гонорар. Ушуну сыяккыны 10 миллион сомдой чогултсак, 2019 жылы биз 11 миллиондон көп, 12 миллионго жакын сыякка чогулттук. Ал эми 2020 жылы өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп жанагы оюн зоок мекемелер жабылып калды. Өзүңүздөр билесиздер, пандемия учуру болду. Өзүңүздөр билесиздер, жанакындай дистанцияны кармадык. Көп жанагы общепит болобу, столовый болобу,
ресторандар болуп иштебей калды. Ошого байланыштуу биз 20-жылы 8 миллиондон көбүрөөк акча чогулттук. Бул деле жаман эмес, анткени биздин адистерибиз болгон мүмкүнчүлүгүн, болгон баягы аракеттерин жасап, ошол акчаны чогултушту. Ал эми 20-жылы 9 миллион сомдой акчаны биз авторлорго бөлүп бердик да. Бул деген албетте чоң жетишкендик, анткени деген биз деле бүт эле ошо кыргызстандыктарга окшоп үйдөн аралыктан отуруп иш жүздү алып бардык. Бул жерден дагы мындай жакшы деп баса белгилеп кетиш керек. Кыргыз патент бүгүнкү күндө жалпы эле могу жалаң эле авторлор жаатында ишти ушундай санариптештирүү жагына басым жасабай, биз башка иш процесстерибизди деле ушундай автоматташтырылганга аракет жасадык. Муну менен мен эмне дегим келет? Биздин ичибизден, мисалы үчүн, мамлекеттик органдын ичинде биз болгон бизге келген өтүнмөлөр болобу, башка кайрылуулар болобу, мунун баарын электрондук түрдө жүргүзүп атабыз азыркы күндө. Андан сырткары ведомство аралык мындай алакалашуу болобу, баягы кат жазышуу болобу, ички биздин жанагы документтерди кат алышуу, ошонун баарын деген онлайн түрүндө жүргүзүп атабыз. Бул деле бизге деле ыңгайлуу экен, жетекчиликке ыңгайлуу экен. Анан биздин жанагы өтүнмө ээлери болобу, башка укук ээлери болобу, аларга деле аябай ыңгайлуу экен. Анткени деген бул процесстер убакыттын азайтат экен. Үнөмдөйт. Анан бара-бара биз ойлойбуз толугу менен эле ушундай санариптештирүү жаатына чоң-чоң басымдарды, чоң-чоң кадамдарды жасап, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм да. Анткени деген бул бүгүнкү күндүн бирден бир эң чоң болгон талабы экен. Автордук укук деп калдык, адамдын менчиктештирүү эмгеги канчалык деңгээлде сакталат бул жаңы тутумдун ишке кириши менен? Чолпон айым. Бул мен токтоп кетейин, бул гиперграф тутуму жок деле биз буга чейин жакшы баягы Кыргыз Республикасынын автордук укук жана чектеш укукту мыйзамдары деген мыйзам бар да. Ушул мыйзам аркылуу Кыргыз Республикасында ушул авторлордун укугу бүгүнкү күнгө чейин деле жакшы сакталып келген, корголуп келген. Бирок автор болобу, жеке жанагы ушул чыгармаларды колдонгон жаат болобу, буларга Кыргыз Республикасында ушундай мыйзамга ылайык мамлекет тарабынан келишүү болбойт. Бул жерде жанагы жеке алакалашуу деп коет. Булар мисалы үчүн мен ырчы болсом, мен деген автордон барып өзүм уруксат сурашым керек. Мен сиздин могул ырыңыз жагып атат, мага бересизби, бербейсизби, биз экөөбүз кандай келишим түзөбүз, сөз түрүндө болобу бул, келишим түрүндө болобу жанагы юристтер аркылуу, же болбосо жөн эле жанагы электрондук переписка аркылуу ушундай келишим түзүп алабызбы деген өздөрүнүн шарттары болот. Бул жерге албетте мыйзамда каралган, булар өзлөрү сүйлөшүп алат. Кандай гонорарын чегерип алат кийинчерээк, кантип булар жөн эле келе анда биз дос катары эле сен менин ырымды ырдай бер деп келсе, бирок андан бара-бара күмөн санап калса, ошол эле ырчы же ошол эле автор бири-бирине кайрылып, кел биз ушундай келишим түзүп алалы деп сүйлөшүш керек. Сиздерге келиш керекпи же өз ара эле түзүп алышабы? Өз ара эле түзүп алышат. Ал келишимди бей эле бизге келип катталыш үчүн авторду вот ушул мыйзамда каралганда, сиз бүгүн чыгарма жараттыңызбы? Сиз бүгүндөн баштап ошол чыгарманын автору болуп эсептелесиз. Бизге Кыргыз патентке келип сөзсүз түрдө келишим түзүп же бизге катталып деген шарт жок. Мыйзамда ушундай каралган. Сиз бүгүн жараттыңызбы музыкалык чыгарма? Сиз бүгүндөн баштап автор болуп эсептелесиз. Сиз бүгүн бир акынсыз, жаш акынсыз. Сиз бүгүн китепке түшүрдүңүзбү, кагазга түшүрдүңүзбү, өзүңүздүн чыгармаңызды болду. Сиз бүгүндөн баштап ушул мыйзамга ылайык автор болуп саналасыз.
бирок сизде деген ошол кандайдыр бир күмөн санасаңыз, мен могул ырынды жаздым эле, мен урдап бирөө урдап кетпесин, кетпесин, же ырда албасын, же ооба туура айтып атасыз, же ушундай күмөн санасаңыз, албетте бизге Кыргыз патентке кайрылсаңыз болот. Биз сизди ошол көлгөн, мисалы үчүн бүгүн 15 февраль күнү сиз бизге келип катталдыңызбы? Ушул датадан баштап андан ары сиздин укугуңузду мисал үчүн бузулуп калса, биз сот тармагына болобу же башка ушундай процесс жүрүп калса, биз күбөлөндүрүп беребиз. Ооба, бизге ушул автор 15 февраль күнү келди, ушул өзүнүн чыгармасын бизге каттады деп ошондой күбөлөндүрүп беребиз да. Биз бүгүнкү күнгө чейин ушундай 1300дөй автордун күбөлүгү бар Кыргыз патенттен алган. Ал эми араздашуулар, даттануулар болсо сиздер жардамга келесиздерби? Мүмкүн кат аркылуу сиздерге кайрылабы, жардам бергиле, менин укугум бузулуп атат деген кайрылуулар барбы? Албетте, ошондой болуп калат. Биз обязательно түшүнбөстүктөр, келишпестиктер пайда болотпу? Сот аркылуу деле сотко берилип калса, уже сот аркылуу биз барып, баягы Кыргыз патенттин представители болуп, как третья сторона болуп катышып беребиз. Ооба, ошол автор болобу, композитор болобу, ошондой бизде катталган, ырлары катталган, ошондой бүт маалымат беребиз. Маалым кат берип беребиз да, полный бүт канча ыры бар, кайсы жылы катталган, бизде ошондой маалыматтарды сотторго жөнөтөбүз, же өзүбүз барып катышып сотторго ооба ошондой болгон, ошондой катталган, бизде ошондой маалыматтарды беребиз. 2019-2020 канча киши кайрылды сиздерге ушул арыздашуулуп атат деп арыз менен? 2019-жылы бир 10 бар арыздар келип түштү. Кыргыз патент барып катышып келди, ар кандай чечимдер болуп чыгышат, кээрлер ооба баягы туура болуп, сот туура чечим кабыл алат, ооба ушул авторлордун укугу бузулду деп, же тескерисине жок, укуктар бузулбай эле, башка же кээрлер бар, баягы өзүнүн экөө автор болобу же ырчы болобу, мындай мисалда өзүнүн ортолордо баягы сүйлөшүп алышат да, ошондо бир эмеге мындай айтканда консенсуска келип, өздөрү эметип, уже сот аркылуу, сот жок эле, мындай өзү чечишип алышат, э? Ал эми сыйакы деп калдык, сыйакы канчада, бир айда бир берилеби же 2-3 айда бир берилеби, ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Сыйакы өзү негизи мыйзамда жазылып турат, биз бир жылда бир берилет. Негизи эми баягы гиперграф системасын айтып кетпедик белек, ал уже аркылуу баягы ай сайын көрүп турат да, ар бир автор же автордун укугу ошондой карап турат, баягы бирок акчасы бир жылда бир чыгарылып берет. Туура айтып кетти, бул жерде менин кесиптешим жанагы гиперграф деген чоң тутум, ал тутумда 4 подсистемасы бар деп койсок болот да. Биринчиси ушул кантип жанагы начислениялар телерадиокомпаниялардан келип атат, экинчиси ошону кантип распределять этип атат, үчүнчүсү дагы биздин бухгалтерияга кантип түшүп, кантип эсептөөлөр кантип кимге сыйакы канча чегерилди дегенчи. Төртүнчү этап болсо ушул жанакы автордун укук ээлери деп коебуз да. Автор болобу, композитор болобу, аткаруучу болобу, биз буларды укук ээлери деп коебуз. Ушул укук ээлерине биз жанагы купуя бөлмө деп коебузбу, жеке бөлмө деп коебузбу. Ушул жеке бөлмөсүнө булар январь айында, мисалы үчүн КТРКдан мага 1000 сом түшүптүр деп көрүп турат. Мисалы үчүн же башка телерадиокомпаниядан мага 2000 түшүптүр. Демек сиздерге келиштин кажети деле жок, өзүнүн телефонунан эле интернет аркылуу байланышса болот, э? Интернет аркылуу эле өзүнүн эмесин карап турса болот да. Анан менин кесиптешим туура айтып кетти. Биз ошол жыл ичинде ай сайын отчетторду алып, баарын аккумулировать этип, жыл жыйынтыгы боюнча суммасын чыгарабыз дагы. Анан жыл сайын илгертеден эле биз март айларында ошол сыйакыны бөлүштүрүп беребиз. Ал сыйакыны деле бизге келип албайт авторлор. Алар деген бизге келип келишим түзгөн учурда бизге жанагы банктык расчетный счетун калтырып кетет, эсеп счетун. Ошол эле эсеп счетунан өзүн билет, кайсы эсеп счетун, кайсы ыңгайлуу болсо, ошол эсеп счетун бизге калтырат. Анан ошол карточка менен барып эле бүгүн алабы, эртең алабы, же ошол жерден коюп коюп эле кайра эле ошону көбөйтүп алабы.
ал уже өзүнүн жеке каалаган карточкасына мындай байлап Албетте. кошуп алса болот турбайбы? Албетте, Ал эми бул гиперграф тутуму бир гана бул жалпы эле бул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдар үчүн ыңгайлуу болуп атпайбы? Ал эми башка тармактагы адамдар үчүнчү? Ал мүмкүн жаңы же ушул тутумга эле кошуп коесуздарбы, кандай кыласыздар? Пландар кандай келечектеги? Келечекте пландарыбыз эми азыр уже быйыл биринчи жолу сыякларды бөлүштүрүп бир карап баягы опытыбыз эми башталып атат дегенде тажрыйба алып атабыз. Ошондуктан эми пландарыбыз карап чыгабыз, биз баягы ар бир өзүбүздө катталган ошондой эле жанагындай не только авторлар, композитор, но башкаларга да ошондой системага кирип, баягы автоматташтыруу системадан каралышабы, же кандай дагы пландар карап чыгабыз обязательно. Келечектеги пландар. Бул жерде бирок белгилеп кетейин, баягы Кыргыз патент 3 чоң баягы багыт боюнча иш алып барат да. Жантан бери биз айтып аткан чоң багытыбыз бул автордук жана чектеш укуктар багыты, экинчи багытыбыз бул жанакы өнөр жай менчиги объектилер деп коебуз. Бул ойлоп табуулар жана башка объектилер. Анан ал жерде дагы товардык белгилерди каттоо, салттуу билимдерди каттоо багыты бар. Андан сырткары биздин дагы бир чоң багытыбыз бул патенттик техникалык китепкана да. Ушул аны менен кошо инновациялар жаатында биз 2010-жылдан бери бизге ушул укуктар чегерилип берди, ушул Кыргыз патентке. Бул жааттарда деле бир өзүбүздүн бир чоң жумуштарыбызды мындай алгылыктуу алып келатабыз деп айтсам туура болот. Анткени деген биз могул өнөр жай менчиги боюнча дагы бир чоң иштерди алып келатабыз. Биз бүгүнкү күндө 16 базаны, ошол санариптештирүүнүн алкагында 16 базаны ишке киргиздик. Бул 16 базанын ичинде ошол эле ойлоп табуулар, ошол эле өнөр жай менчиги объектилери, дагы башка процесстер жүрүп атат да. Бул товардык белгилерди каттоо багыты деле аябай чоң багыт. Бул экономикабызга чоң салым алып келет. Бул биздин жеке ишкерлер болобу, бизнесмендер болобу, ушулар менен деле чоң иштерди аткарып келатабыз. Ал эми инновациялар багытында болсо биз бүгүнкү күндө ошо санариптештирүү деле ушул инновациянын бир багыты турабы. Андан сырткары ушул авторлорго шарт түзүп берүү бул деле бир чоң багыт. Бул тармакта деле ушу инновацияларды кошо алып бул этап менен ишке ашат турбайбы? Ооба, албетте. Анан ошол инновациялар багытында биз ушул моменттен пайдаланып кетейин. Апрель айында бир чоң инновациялык борбор ачкан турабыз. Буга деле буйруса бул борбор кала Бишкекте эле болобу? Бишкекте эле болот. Ушул биздин жанакы мен айтып кеткен патенттик техникалык китепкананын базасында ачкан турабыз. Бул инновациялык борборго ошол эле биздин стартаперлер болобу, ошол эле биздин авторлор болобу, деги эле биздин коомчулуктун жанагы жаштар болобу, ошол инновацияга кызыктар элдер келип, ушул кенен кесир таанышып кетсе болот да. Бул көбүнчө IT тармагына байланыштуу, Жок, IT тармагы анын ичинде, IT тармагы деле бул чоң тармак да, өзүңүздөр билесиздер. Бирок бүгүнкү күндө биздин инновациялык борборубузда жалаң гана эле IT тармагы эмес, бул тармакта баягы ойлоп табуулар тармагы болобу, креативный индустрия деп коебуз, ошол тармагы болобу, баягы фабрика, лаборатория деп коет. Ал жерде жанакы балдар 3D модель, 3D принтер, ошондой шарттар түзүлөт да. Ал жерде алар келип өзүнүн жанакы ойлоп тапкан модели болобу, же башка бир өнөр жай үлгүсү деп коебуз, ошондой үлгүлөрдү жасап кетсе болот. Биз ушу жаштарга ошондой шарт түзүп берген турабыз. Сиздерге чоң рахмат. Атайын ушул гиперграф тутуму жана башка инновациялык маселелер тууралуу маалымат бериңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ишилгери программасында интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Гүлбара Кудайбердиева жана интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын автордук укук башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Чолпон Ахматова менен маек жүргүздүк. Ушуну менен Ала Тоо 24 каналында Ишилгери программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Амантур Төлөбаев болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.